Кайсыл инсандын ыйманы кубаттуу болсо, күчтүү болсо, бул дүйнөдө ал инсан жашоодо адам эмне нерсе туурасында ойлонсо, көрсө, сүйлөсө, ошол нерсеге ыйманыбызды кантип кубаттайбыз, кантип бекемдейбиз. Ыйманы алсыз инсан дүйнөнүн Анас ибн Малик радиаллаху анху айтат, Абдулла ибн Раваха радиаллаху анху бир адамга жолукса, пайгамбар саллаллаху сахабаларынан айтат эле, келгиниң, Роббибиз туурасында бир аз ыймандашып алалы. Күндөрдүн биринде ушинтип айтты эле бир адамга, ал адамдын ачуусу келип пайгамбар алейхиссаламга айтты. Аллахтын элчиси, карасаңыз Ибн Равахага, сизге ыйман келтирүүдөн да бул көбүрөөк бир аз убакыт ыймандашууга кызыгып жатат. Пайгамбар алейхиссалам айтты, Аллах Ибн Равахага райым кылсын. Албетте ал периштелер суктанган, периштелер курчаган мажлистерди жакшы көрөт. Сахаба радиаллаху анхумдардын адаттары бар эле. Бири-бирине жолукканда акырет туурасында, ыйман туурасында сүйлөшкөн. Ошолордун ичинен эң белгилүүсү Абдулла ибн Раваха радиаллаху анху эле. Аябай көп адамдар менен акырет туурасында, кыямат туурасында, кабыр туурасында, Алланын кудурет туурасында, ыйманды көтөрүүчү сөздөр туурасында, ыйманды кубаттай турган сөздөр туурасында көп сүйлөшөт эле. Мына ошентип бир күн бир адамга айтса, ал адам бир аз түшүнө албай калып пайгамбар саллаллаху барып арызданды. Мына ушинтип айтып атат. Биз мусулман болуп турсак деле, дагы ыймандашып алалы деп айтат дейт. Дагы бир риваятта келет, аваласна муъминин, биз не мусулман эмеспизби? Ыймандашып алалы деп жатабыз десе, бала биз ыймандуубуз, бирок Аллах туурасында көбүрөөк сөз кылып алалы. Фаназдаду ыйманан, ыйманыбыз кубатталып калсын, бекемделип калсын дейт. Жашоодо адам эмне нерсе туурасында ойлонсо, көрсө, сүйлөсө, ошол нерсеге кызыгуу пайда болот. Ошондуктан көп Аллах туурасында, акырет туурасында сүйлөнгөн мажлиске катышып туруу керек. Себеби адам кайсыл чөйрөгө болсо, ошол чөйрө таасир берет. Жана ошондой эле Абу Зар Гифари радиаллаху анху риваят кылат. Умар радиаллаху анху бир адамдын, эки адамдын колунан кармап сахабалардан айтат эле, келчи биз менен бирге ыймандашып, ыйманыбызды бекемдеп алалы деп, анан Аллах туурасында сөз кылышат эле дейт. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалам сахабаларга айткан, жаддиду ыйманакум, ыйманыңарды кубаттап бекемдеп тургула. Факила я Расулаллах, айтылды пайгамбар алейхиссаламга, Аллахтын элчиси, кайфа нуджаддиду ыйманана, ыйманыбызды кантип кубаттайбыз, кантип бекемдейбиз? Айтты, аксиру мин каули ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах сөзүнү айтууну көбөйткүлө. Урматтуу мусулман бир туугандар, адам эмне туурасында сөз кылса, кайсыл чөйрөдө болсо, ошол чөйрөдөй ойлонуп, ошол чөйрөнүн таасирин алып баштайт. Калб деп айтат араб тилинде жүрөктү. Ал деген өзгөрүп туруучу нерсе. Калбун деген сөз өзгөрүү дегенди түшүндүрөт өзү. Адамдын жүрөгү кайсыл нерседе, кайсыл жерде болсо, ошол тарапка карап, ойлонуп өзгөрө баштайт. Бир жолу Ханзала радиаллаху анху ыйлап көчөгө чыкты. Нафака Ханзала мунафык болуп калды деп. Анын ыйлап келе жатканын угуп калып Абу Бакыр Сыддык радиаллаху анхудан сурады, эмне болду сага депчи. Ханзала радиаллаху анху айтты, мен мунафык экенмин дейт. Эмне болуп атат сага десе, себеби биз пайгамбар алейхиссалату вассаламдын алдында олтурганда башкача болобуз, акыретке аябай даяр болобуз, кызыгабыз. Качан үй бүлө бала чакабызга аралашканда, мал дүйнөбүзгө барып калганыбызда, насина кафира, көп нерсени унутуп коюп атабыз, бир аз башкача болуп атабыз. Тагыраак айтканда, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын алдында болгондо башкачабыз, ой пикирибиз башкача. Үйгө келгенде ой пикирибиз башкача болуп, бир аз өзгөрүп калып атабыз дегенде, Абу Бакыр Сыддык радиаллаху таала анху да айтат, мен да ушундай болуп атам. Анда мен да мунафык турбаймынбы, жүргүнүң деп экөө пайгамбар алейхиссаламга келди. Анан болгон акыбалды пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтып бергенде, пайгамбар салам айтты, ооба, кээде мындай болуп турат деп. Эгерде силер ар дайым менин алдымда болгондой болсоңор, анда көчөлөрдө периштелер силер менен саламдашып калмак.
Төшөктөрүңөрдө жатсаңар, периштелер келип силер менен саламдашып калмак dedi да. Ошол үчүн адам үйгө барганда, башка чөйрөгө түшкөндө ошол туурасында пикир кылып калат да. Эми ушул жерде бир суроо жаралат. Абу Бакир Сиддик радыйаллаху анху үммөттүн ичинен эң ыйманы кубаттуу, эң ыйманы бекем инсандардан эле. Жада калса бүткүл үммөттүн ыйманын таразынын бир жагына коюп, Абу Бакир Сиддик радыйаллаху анхунун ыйманынын таразынын бир жагына коюп өлчөй турган болсо, анда Абу Бакир Сиддик радыйаллаху анхунун ыйманы бекем, күчтүү, оор болуп басып кетет. Эми ошондой улуу, ошондой бекем сахаба үйүнө барса, эмне нерсе азгырат эле. Азгыра турган үйдө нерсе жок эле, бүгүнкүдөй биздеги телефон, телевизор, башка нерсе. Байлык да жок эле үйдүн ичинде, бүт нерсесин дин үчүн иштетип салган эле. Үйүндө эң ыймандуу аял бар эле. Айша энебизди тарбиялаган. Эң ыймандуу балдары бар эле. Анан дагы кантип бир аз унутуп калам мен дагы дейт. Ханзала радыйаллаху анхунун үйдө эмне бар эле? Эч нерсе жок эле, азгыра турган. Аял бала чакалар үйүнө барганда, алардын үйүнө келгенде сурай турган суроосу: бүгүн эмне деген кабар келди асмандан? Эмне деген вахий келди пайгамбар алейхиссаламга? Эмне деген өкүм келди, биз ошону аткарсак деп күтүп алат. А биздикилер: ата эмне алып келдиңиз деп колуңду карап күтүп алат. А сахабалардын доорунда эмне деген аят түштү экен, эмне деген хадис келди экен, эмне деген өкүм келди экен дейт да. Ошондуктан демек сахаба радыйаллаху анху ошондой улуу заттар үй бүлө бала чакасына барганда пайгамбар самын абалынан бир аз өзгөрүп калса, анда биздин доордо бизде ыймансыз адамдарга Кудай берип эле калат го. Үйгө барганда баарын унутуп салбасак эле болду да. Ал сахабалар бир аз өзгөрө түшкөн болсо, биз такыр башкача болуп кетпесек. Ошол үчүн ыйман деген эмне? Бир аз ыймандыга мээнет кылып, ал туурасында сүйлөп, ыйманий мажлистерде олтуруп туруу керек. Кайсыл инсандын ыйманы кубаттуу болсо, күчтүү болсо, бул дүйнөдө ал инсан көзү менен көрүнүп турган коркунучтардын ичинен рахат таап берет да. Бир инсан ыйманы аябай бекем. Бир инсандын ыйманы алсыз, же болбосо мусулман эмес. Ооруп калса эмне болот? Ыймандуу, ыйманы бекем инсан ооруп калса не дейт? Алхамдулилла, даражам көтөрүлүп атат дейт. Сен ооруп атасың? Жок, менин даражам көтөрүлүп атат. Менин күнөөм кечирилип атат. Не үчүн? Себеби Аллах бендеге бир бийик даража коет, ошол даражага амалы менен жете албаганда Аллах оору берет, бир сыноо берет дагы, анан сабырлык кылгандыгынан себебинен Аллах даражасын көтөрөт. Бир адам ыйман алсыз болсо, ыймансыз болсо, не болот аласан? Ооруп кала турган болсо, өлүм келет деп коркот. Мусулман өлүмдөн коркпойт. Ошол үчүн ыйман туурасында, акырет туурасында канчалык көп сүйлөсөңүз, бул дүйнөнүн коркунучтарынын ичинен сизге рахаттар чыгат. Кедейлик рахат сизге. Алхамдулилла. Кедеймин, сүйүнөсүң да. Ыйман алсыз болсочу, мен кедеймин, байкушмун, өкүнөсүң. Сахабалар байлык келгенде инна лилла ва инна илайхи ражиун дейт эле, өкүнөт эле, кеткенде сүйүнөт эле. Эмне болду? Умар радыйаллаху анху бир губернаторго, шаардын губернаторуна айлыгын жөнөттү. Бир жылдык баягы тамак аш акысын жөнөттү эле. Пошточу алып келип бергенде кабарды ачып окуп карады дагы инна лилла ва инна илайхи ражиун. Бул мусибат, кайгы келгенде окула турган дуа. Ушуну окуду да. Аялы чочуп кетип, эмне болду? Эмне мынча чоң мусибат болуп кетти? Эмне мынча катуу кайгырып атасыз десе, өтө чоң кайгы мусибат болуп кетти дейт. Момундардын башчысы болгон халифасы Умар радыйаллаху анху кайтыш болуппу десе, жок, андан да чоң проблема бар дейт. Аялы таң калып түшүнбөй калды. Андан да чоң проблема болобу, андан да чоң мусибат болобу дейт. Десе, ооба бар, жардам бересиңби? Ооба, жардам берем. Капчыктарын алып кел, капчыктарды алып келди. Биздин үйгө алтын кирип келипти, жоготуш керек тезирээк. Капчыктарына бөлүп таркатып бүттү да, алхамдулилла, Кудай бизди куткарды деп отуруп калды да. Сүйүнүч менен отуруп калды жыйынтыгында. Байлык келгенде өкүндү. Инна лилла ва инна илайхи ражиун. Мусибат келгенде кайгырды. Таркатып бүткөндөн кийин жаны тынды да. Пайгамбар алейхиссалам ушинтип тарбиялаганда сахабаларды. Бир жолу пайгамбар алейхиссалам намаз окуп, асыр намазы болсо керек эле. Сахабалардын жанынан аябай ашыгып бөлмөсүнө кетип калды. Сахабалар түшүнбөй калды, эмне болду экен, пайгамбар алейхиссалам кетип калды. Бир аз убактан кийин кайра келип айтты. Үйдө 6 динар бар эле.
Унутуп калып кечинде менин үйүмдө калып кетпесин, менин үйүмдө бир түн да алтын калып кетпесе экен деп, ошону барып берип койгула деп кедейлерге азыр ошону дайындап коюп келдим деди. Бир түн менин үйүмдө байлык калып кетпесин деди. Ыйманы бекем инсан эмне кылат? Байлыкты көргөндө өкүнүч пайда болот. Эмне үчүн? Сурак ал. Кайдан алдың? Кайда иштеттиң? Сурак болот. Кедейлик болсо алхамдулилла болот. Айшени өзгө тамак ашын не кылат эле, мусулмандардын казынасынан берип турат эле. 1 жылдык тамак ашын жөнөткөндө не кылды? Кызматчысыга берди да бүт барын таркатып салды. Кечинде ооз ачарга жакындап калганда кызматчысы айтты: 1 динар алып калбаппыз сизге тамак бышырганга, бизде үйдө продукта калбаптыр деди. Десе Айшен өзү айтат: "Ошону эстеп койбопсуң, эртерээк макул эми түгөнүп калды." 1 жылдык тамак ашынын каржысы келсе, 1 күндө берип коюп не кылат? Отурат. Кечки тамагын да ойлобойт. Бизге андай болуп калса не кылабыз? Машалла, Алла берип атат дейт элек да. Сахабалар Аллага берип сүйүнөт эле. Биз албасак сүйүнүп атпайбызбы? Машалла, менде азыр 1 айга жете турган болуп калды депчи. Ошол үчүн ыйманы бекем инсан курсагынын проблемасын проблема кылбайт. Жеп ичиш анын проблемасы болбойт. Оңой. Алла мени жаратты, рызкымды берет. Рызкым түгөсө, болду, өлөм кетем. Миллиардың болсо да, триллионуң болсо да бары кетесиң. Рызкың жок болсо, рызкың болсо, эч нерсе жок болсо Алла бир жактан алып келип берет. Ошол үчүн ыйманы бекем инсан жашоодо бул дүйнөдө баягы адамдары проблема кылган нерсеге проблема кылбайт. Жана ошондой эле ыйманы алсыз инсан дүйнөнүн кооздугун артынан кубалап, моданын артынан кубалап жүрүп өзүнү кор кылат. Кооздуктардын артынан курат, жаңы мода чыгат, iPhone 10 алды, 11 чыкты, 12 чыкты, жетпейт да, 17ге эми жесе 18 чыгат. Эми 18 соң 19 чыгат. Ушинтип кете берет, чарчабай жетпейт да. Натыйжада эмне болот? Натыйжада өмүрүн өткөрүп жүрөт. Ыйманы бекем инсан эмне кылат? Дүйнөнүн кооздугуна кызыкпайт, өмүрү тынч өтөт. Ошондуктан өзүбүздүн ыйманыбызга убакыт бөлүп, мындай бекемдеп, Алла Тааланы зикир кылып, Аллах Таала туурасында сүйлөшүп туралы. Зикир кылуу деген субханалла, алхамдулилла дагы жакшы. Бирок ошол туурасында бирөөгө айтып берип, бирөөдөн угуп, ошол туурасында ой жүгүртүү бул жакшы да. Аллах Таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын.